Урматтуу соттор, урматтуу сот отурумунун катышуучулары, бүгүнкү ушул иш саясий заказ менен жасалмаланып, жалгандан жаралган иш экени көзү азиз киши менен кулагы укпаган адамга дагы маалым болду. Толук далилденди да. Жабырлануучу Каптагаев мынакей, ал дагы өзүмдүн жеке изилдөөмдө 400-гө жакын кишини мен да сурадым деп атат. Баарын эле тааныйт экен дейт. Тууган урук болуп кетет экенбиз, тааныш билиш болуп кетет экенбиз. Бир көлдүк болгондон кийин дейт. Бирөөнөн дагы мен укканым жок. Анан кийин ушу сотко келип, Кудай алдында ушу мен күнөөкөр болуп калбайын деп ушу айтып берейин деп сиздерге айтып берди. Биринчи инстанцияга дагы келген себебин ошентип түшүндүрүп берди. Бул ишти, бул митингди Саруулук балдар уюштурган экени толук далил болду. Ал эми Каптагаевди барымтага алууну улуттук коопсуздук кызматкерлеринин ошо эл арасында жүргөн агенттери аркылуу, өзлөрүнүн кызматкерлери аркылуу уюштурганы толук ачыкка чыкты. Анткени Каптагаев ушу 4 жылдан бери өзү соттордо да айтты, тергөөдө да айтыптыр, мурун президентке да айтыптыр, мурдагы улуттук коопсуздук кызматкери Мусурманкуловго да айтыптыр, азыркы улуттук коопсуздук кызматкеринин башчысы Абдилсегизбаевга да айтыптыр. Мына мени барымтага алгандар ушу Кенжебек Жумабаевдин жанында ушу 4-5 жүргөн, ошонун экөөсү мынакей камагыла ушул экөө түздөн түз тиешелүү деп бүгүн да какшап келди. Бирок ошол эки баланы Камамактыгүл тергөөгө дагы катыштырбаптыр, чакырбаптыр. Бүгүн дагы айылдарында жүрөт экен. Аны өзүн какшап дагы айтып келатат мынакей. Мына ушулар деп көрсө алар улуттук коопсуздук кызматынын ошол Саруулук балдардын, лидери балдардын арасында жүргөн агенттер экен. Бул кандай иш болгон? Каптагаевди барымтага алган. Муну атай улуттук коопсуздук кызматкерлери уюштуруп, эптеп эле баягы Саруулук балдардын, баягы лидер балдарды, именно Кумтөр боюнча толук маселени түшүнгөн, бүгүнбү, эртеңби, бүрсүгүнү болобу, эмдиги жылы болобу, баары бир эле элди көтөрүп кыйкырып чыга бере турган лидер балдардын көзүн тазалаш керек болгон. Ошол үчүн уюштурулган бул ушул барымта болгон. Бийлик башындагылар тилегине жетти. Бүгүн ошо Саруудан 10 чакты бала камалып отурат, түрмөдө, калгандары ошо бир шарттуу түрдө кесилип атат. Мына тилегине жетти дегеним, бүгүн бир дагы көлдүкпү, нарындыкпы же кыргызстандыкпы Кумтөр жөнүндө ооз ачпай дымып отурат. Анткени көпчүлүгү ошо лидер эмес, маселени жакшы түшүнбөйт, тереңден билбейт дегендей да. Андан кийин мына соттук чечимге келели. Биринчи тергөө органдарынын ошол жанакы күнөөлүү деп тапкан токтомуна келели. Бардыгы жалгандан жазылып атат. 4 статья коюп атат. Ошол 4 статьянын 3-өөнү 4 статьядан тең мени бирөө келип ушул уюштурду эле, ушул бизге тыйым берди эле, ушул баргыла митинг уюштургула, Каптагаевди барымтага алгыла деп бизге команда берди деп бир киши айтпайса дагы, көрсөтмө бербесе дагы ошол статьяларды коюп, 4-өөнү сотко өткөрүп атат. Сот ошол 4 коюлган статьянын 4-өөнүн 3-өөнү алып салып атат. Жок, буга катыштыгы жок деп. Бирок 227 статьяны баары бир эле калтырып туруп, жок, барымтага алганда күнөөсү бар деп атат. Аны сотто берген көрсөтмөнү бурмалап жазып, Кенжебек Жумабаевдин көрсөтмөсүнө Наристе Калчаев менен Жолдош Кожобековдун көрсөтмөлөрү дагы далил болуп эсептелет. Экөө дагы ушул Жапаровдун катыштыгы бар деп жооп берди деп сот өкүмүндө жазып атат. Мына бурмалап жазып атат да, бул дагы ошол бир заказ берип, ушу соттун тизгинин башка жакта экенин толук далили болуп атат. Ал бурмалап жазылганды мына кечээ күнү эле сиздерге диск менен аудиосун толугу менен угуздук. Ал жерде так даана айтып атат. Жок, бул бизди мынтип митингди уюштурганга да катыштыгы жок. Каптагаевди барымтага алгыла да деген эмес. Мен бул менен эч кандай чатагы жок, бул кишинин тиешеси жок деп. А сот болсо тескери жазып атат. Бул дагы ошол саясий заказ иш экени, жасалма иш экенине толук далил. Бул жерде эми албетте бул чоң саясат, абдан чоң маселе. Менин эле тагдырым эмес, силердин дагы жалпы мамлекеттин тагдырын чече турган маселелер болчу. Ошолорду көтөрөм деп, баягы орустар айткандай, честный человек всем враг дейт. Ошо честныйлыгыбыздан биз ушул жерге түшүп калдык. Илгери союз кезде аз да болсо ошо союздун тарбиясын алып калдык.
ошол бойдон эле келе бериппиз. Көрсө Кыргызстан 21-кылымдагы Кыргызстан андай эмес экен, тескерисинче болуп калыптыр. Илгери союз кезде бир чоң маселелерди көтөрүп, же болбосо кичинекей эле маселени ошол чынчылдык менен аткарып, ушундай патриоттук сезим менен аткарып, ушундай иштерди бүтүрсөң, чоңоюп отуруп Кремльге чейин жетүүсүң. А биздин Кыргызстанда, бүгүнкү Кыргызстанда тескерисинче коррупцияга аралашпасаң, чынчыл болом десең, патриоттук менен бир чоң маселелерди көтөрүп чыксаң, түрмөгө түшөсүң. Мына ушундай заманга келип калыппыз. Буга кандай себептер болду? Мен саясатка келгени майда чүйдө маселе көтөргөнүм жок. Аны мындай эле колуман келишинче чечип берип аттым. 2005-жылы мени түп эли ушу кыргыз мамлекетине иште. Баарыбыздын, жалпыбыздын көйгөйүбүздү чеч. Элдин кызыкчылыгы үчүн иште. Бирөө менен коррупцияга аралашып кетпе, сатылып кетпе деп 12 талапкердин ичинен мени ушу Жогорку Кеңешке жиберишкен. Шайлап туруп. Мен алардын ишеничин толук 100% аткардым деп айтсам жаңылбайм. Анткени ушул коррупцияга аралашып сатылып кеткеним жок. Муну минтип эле коелу деп сунуштаган суммасын алганым жок. Элдин кызыкчылыгын сатканым жок. Толук ушу ишеничин актадым десем жаңылышпайм. Анча-мынча эл арасында сөз болуп атат экен. Бир мага 20 литр салерка бербей койду эле, анан мага салерка жетпей калды эле деген сыяктуу кылып. Ал эми баягы бытовой майда чүйдө маселелер. Келип Жогорку Кеңешке биринчи көтөргөн маселе ушу Каркыра маселеси болду. Мен Жогорку Кеңешке келсем, Каркыраны ратификациядан өткөргөнгө алып келип калышкан экен. Документтерди изилдеп көрсөм, 625 гектар жерибиз казак туугандарга өтүп кетип атыптыр. Каркырада 625 гектар жер, анан бу Бишкектен көлгө кетип баратканда объездной жолдогу 2 заправка турган жер, прям жол. Эгер азыр ошол жерде казак туугандар могу чек ара могу жерден десе, жол жабылып калат. Көлгө объездной жол менен барганга мүмкүнчүлүк жабылат кыргызстандыктарда. Анан Таласта, Маймакта бир аз жер өтүп кетип аткан экен. Ошону чырылдап парламентте өткөрбөй койдум. Архивтери да турат. Ошол кезде революция болуп, президент Бакиевдин биринчи визити ушу Астанага болмок эле. Ошондо министрлер келди мага. Прям залдын ичинде отурган жерден столума келип, жакында ушу биринчи визит Астанага барат элек, сиз каршы чыкпасаңыз, ушуну бүтүрүп коюп баралы, антпесек өзүңөрдүн парламентиңерге алыңар жетпеген, сөзүңөр өтпөгөн, эмне өкмөтсүңөр деп бизди жакшы тозбой коет, сыйлабай коет деди. Мен айттым, менден бөлөк эч ким укпасын муну. Силер эмне жер подарка кылып туруп анан жакшы кабыл алдырасыңарбы? Башка маселелер менен иштегиле, дипломатияны түзгүлө. Болбойт бул деп, ошо менен 2007-жылдын 22-октябрына чейин 5-6 жолу келди, ошо 5-6 жолу тең каршы туруп өткөрбөй койду. Бизди 22-октябрда 3-чакырылыштын депутаттарын таратып жиберди. Мен 2008-жылдын июнуна чейин, ошондо 1 жылга жакын жумушсуз жүрдүм. Депутат да болгон жокмун, эч ким болгон жокмун, ишсиз жүрдүм. 2008-жылдын апрель айында Жогорку Кеңеш ратификациядан өткөрүп берип койду. Ошо менен Каркыра өтүп кетти. Кийин ойлоп көрсөм, ошол парламенттин убалына дагы мен калган экенмин. Ошо Каркыраны өткөрө албай, таратып ийип, башка парламент алып келип туруп анан өткөргөн экен. Азыр ойлоп көрсөм. Дароо эле ошол мезгилде эле Кумтөр маселесин көтөрдүм. Айрым баягы мен саясий оппоненттерим айтып атпайбы, мурда кайда жүрдү эле, мурда эмнеге көтөргөн жок эле, анан азыр эле жаңы бийлик, убактылуу бийлик келгенде 2010 оюн Бакиев кеткенден кийин көтөрүп калды деп. Жок, андай эмес. Бакиевдин убагында Куулук премьер-министр болчу. Биз 75 депутат элек, архивтери да турат Жогорку Кеңеште, көтөрүп комиссия түздүргөн. Комиссия түздүрүп ушу Кумтөрдү толук текшерип чыгалы. Биздин байлыктарыбыздын бардыгын чет өлкөлүктөр ташып кетип атыптыр. Анысыз келгенсиң экологиябызга миллиарддаган долларларды зыян келтирип атыптыр. Сианиттерди чачылып жатат талаада, сууга агып атат, анын баарын элибиз ичип атат. Ушуну текшерели дегенде комиссия түзүлүп, Кубанычбек Исабеков деген депутат жетөөбүздүн башында туруп, 7 депутат кирген эле. Ал убакта ошол ар бир райондон депутаттар шайланып келчүбүз, бир мандаттуу округ болуп. Анан 7 областтан бирден депутат болсун деп 7 депутат иштеди. Мен ошол 7 депутат иштеп аткан ишине кийлигишпедим.
2010 жылга чейин бир кандайдыр бир жыйынтык чыкканын да укпадым. Ошо менен 2010 жылы революция болуп кетти. Мен кайрадан депутат болуп келдим. Келип эле биринчи маселе ушу сот системасын, бу да ушу мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү маселе, эң чоң маселе болчу. Сот реформа кылалы. Мен ушунун башында туруп берейин деп комитеттин төрагасы болдум. 5 мыйзамыңарды сот системасындагы соттордун статусу жөнүндө, соттор совет жөнүндө, сотторду тандоо кеңеши жөнүндө жана башка 5 мыйзамыңарды толугу менен түп тамырынан өзгөртүп, жаңы мыйзамдарды жазып чыктык. Буга ушу Европадан келди, жардам беришти. Ошол эле Текебаев, Скрипкина баштаган мен деген юристтер, сиздерден соттор мына кыйын тажрыйбалуу соттор катышты. Жарым жылга жакын, жарым жылдын аралыгында иштеп бүтүп, ишке киргизип, жаңыдан реформаны баштаганда бийлик башындагылар кайра түп тамырынан токтотту. Анткени практика жүзүндө ишке аша баштаганда кандай болот деген аларды ойго салды. Ошо менен бийлик сот системасын колунан чыгарып экенбиз, мындай болбойт деп туруп токтотту. Анан бүгүнкү сиздер иштеп аткан мыйзамдарды кайрадан жаңыртып туруп, толук көз каранды болуп отурасыздар. Эгерде ошол мыйзам ишке ашып кетип, бизде сот системасы башкача ошол кездеги мыйзамдар менен түзүлүп калганда, бүгүн минтип сиздер менен ырылдашып, чырылдашып отурбайт элек. Сиздер биз алып келгиле деген күбөлөрдүн баарын алып келет элеңиздер. Түздөн түз ошол Каптагайевди барымтага алган балдар отурат камалып, алар колуңарда турат. Бир требование берип, жарым сааттын ичинде алып келгенге мүмкүнчүлүгүңөр бар. Аларды да алып келбей атканыңар мына ошо түздөн түз көз каранды болуп отурганыңыздардын кесепети болуп атат. Заказ иш экени көрүнүп турат. Болбосо ошолорду алып келип ушул жерде өз оозунан угуп коет элеңер. Биз ошо аудиолордун арасынан издеп таап, жанталашып силерге алып келип доказать этип отурбайт элек. Мына ушундай ал системаны дагы аягына чыгарбай, бул ишимди дагы ушундай токтотушту. Андан кийин Мегаком маселеси көтөрүлүп калды. Мына Мегаком маселеси бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келатат, ызы чуу да келатат, көрүп атасыңар, бүт коомчулук көрүп турат. Коррупция менен чын ниетиң менен күрөшсөң, чынчыл болсоң, адамдар ошол жакшы адамдар да бар элдердин арасында көп абдан. Ошолор өзүлөрү эле материалдарды алып келип бере берет экен. Мага ошо председатель комитет болуп отурганда Мегакомдун өзүнүн эле кызматкерлери жана ошол ишке аралашып фактыларды билген адамдар мага материалдардын баардыгын алып келип беришти. Мына Мегаком момундай болуп атат. Биз 4,5 миллиард сом налог төккөнгө чейин жеттик мына. Анткени бүт коррупцияны жок кылдык Мегакомдо деди. 8 миллиардга чейин таза киреше алып атабыз, дивиденд берип атабыз деди. Мына мамлекет ушул Мегакомдун эсебинен жан багып атат. Биринчи кумтөр болсо, экинчи орунда Мегаком турат деди. Көрсө Мегакомдун 51%-ын бөлүп коюп, аны сатып, андан 49%-ында болор болбос бага сатып ийген кызыктар күчтөр бар экен. Аны Мегакомдун сотрудниктери өзүлөрү мага келип толук түшүндүрүп берди. Иштин жагдайын билгенден кийин аны да жогорку кеңешке алып чыктым. Ошол 2010 жылдан баштап. Туугандар, депутаттар, урматтуу мамлекет башчылары деп Отунбаевага копиясын да бердим. Мынакей Мегакомду монтип 100% мамлекетке алыш керек да му. Эмне үчүн мынтип бөлүп атасыңар? 49-ун мамлекетке алдык, 51-ин сот аркылуу деп сиздердин колуңуздар менен ошол инвестор деген шылуундарга аны да бергенге аракет кылышкан. Ошентип аны да күрөшүп келдим, болбой келишти. 4 жылдан кийин 2014 жылы араң мамлекетке алышты. Азыр Мегаком 100% мамлекеттин карамагында турат. Муну да ошол 2010 жылы айттым менен болбой келип отуруп, акыр аягы мен айткандай болду 4 жылдан кийин. Мамлекеттин колуна өттү. Анан кумтөр маселеси. Кайрадан баштап, эми ушуну мен депутат болуп келдим. Ошо бир мамлекет үчүн бир чоң иш бүтүрүп коеюн, жакшы бир иш бүтүрүп коеюн эл үчүн деп. Ушунчалык эл ишеним менен жиберип аткандан кийин деп, кайрадан кумтөр маселесин өзүм жеке көзөмөлгө алып ишти баштадым. Менин сунушумду 80 депутат колдоп берди. 80 депутат добуш берип, колдоп, комиссия түзүлдү. 10 кишиден турган комиссия түзүлүп, ошол 10 кишиден турган комиссия өзүлөрү суранып, мен төрага болуп алайын дегеним жок. Мен жөн гана мүчөсү болсом деле, материалдардын көбү менде бар эле, берип, жардам берип ушундай чыгарайын. Бирок бирөө дагы макул болбой, сен өзүң председатель комитет бол деп, жыйынга салып, жогорку кеңеш бекитип берди. 80 депутаттын добушу менен кайра эле. Ошентип, кумтөрдү толугу менен изилдеп чыгып, 20-июнда
отчет менен алып чыктык. 20-июнда отчет менен алып чыкканда бардыгы эле колдоп турду дагы. Кийин жагында эмнегедир эми түшүнүктүү эле болуп турат баарыбызга. Кайра артка кетип калды, ошо менен Кумтөр маселеси дагы аягына чыкпай калды. Анткени кызыктар күчтөр көп болуп кетти. Ошону менен анан ошол мезгилде отчет берип аткан мезгилде мен айттым 20-июнь 2012 жылы эле. Кумтөрдө катастрофа болгону жатат. Мен көрүп келдим өз көзүм менен. Баарын талкалайт. Ущерб абдан чоң болот. Өкмөт тез аранын ичинде колго алып, өзүңөр көзөмөлгө алып, алдын албасаңар катастрофа жүрүп кеткен атат. Баарын талкалайт жолундагыны десем, мени шылдың кылып, сенин көзүң ачык бемде баары эле туура туруп, нормально турат деп, ушундай шылдыңдаганда депутаттар болду. Мен текшерип баштаганда башчысы менен, Кумтөрдүн башчысы менен товарларды сатып алуунун башчысы экөө качып кетти. Аны да жогорку кеңеште айттым, экөө качып кетти мынакей. Десем, жок, качпай эле иштеп атышат, жапарып калып айтат, сенин көзүң ачык болуп кетти, катастрофа болбойт деди. Бирок бир жыл өтүп өтпөй 14 май бекен, азыр так эсимде жок. Бир жылга бир ай жетпей катастрофа болду. Баягы Кумтөрдөн чыккан топурактарды тогул үйүп салган экен, жогору жагына. Туура эмес жерге таштаган. Ошол жылып келип бүтүндөй офисин, бүтүндөй жана жилой комплексинин баарын талкалап, бардыгын басып калды. Эчтеке калтырган жок жолундагынын баары. Ал мекеме ошол жердеги курулган инфраструктурасы 65 миллион долларга курулган. Башында. Мына ошол 65 миллион долларга биздин Кыргызстандын мамлекетин ущерб кылды. Эми алдын баарын кайра көчүрүп, жаңыдан башка жакка салды. Ага деле бүгүнкү күндүн баасы менен 100 миллион тегерегинде доллар короду. Мына ошондой жагдайлар болду. Бүгүн ушу Кумтөр маселеси абдан актуалдуу маселе болуп, резонанстный маселе болуп турган үчүн эле элдин баары мени Кумтөр менен деп таанып атат. Болбосо ошол эле Каркыра, Мегаком, сот системасы жана башкалар резонанстуу болбогондугунун себебинен көп эл билбей калды да. Анан эми мен бүгүн айтарым. Кумтөрдүн эң төбө жагында 4500 метр бийиктикте Петров деген көлү жайгашкан. Ал көлдүн жээги эрип отуруп, муздан турган көл. Жарылайын деп коркунучта турат. Муну мен дагы 4-5 жылдан бери айтып келатам. Кудай эле сактасын, бир эле кайсы күнү жарылат, акыры бул катастрофада болот. Бул катастрофа болгондон кийин бардыгын шыпырат. Жолундагы хвостохранилищаны шыпырат, катастрофа болгон жердин баарын шыпырат, нарын суусун алып келип куят. Ошондо нарын суусу барып Сырдарыяга кошулат, Сырдарыя аралга токтойт барып. Ушул жээкте жашаган 10 миллион адамдын суусуз калат. Суга суусуз калат, ичкени бар, ичкен пайдаланганы бар, жана башка бардык немеге жарабайт. Ошондуктан мен ушуну дагы эскертип келатам. Көргөн нерсени айтып атам. Азыр Кумтөр иштеп турганда, муну Кумтөрдүн күчү менен, ошол жерде акча чыгып атат, долларлар агып атат, алтындар агып атат, ошонун күчү менен улам баягы топурак төгүп, муз төгүп, таптап, чоң техникалар менен эптеп ошентип кармап туруп атат. Кумтөр токтоп кеткенден кийин аны биздин кармап турганга анчалык күчүбүз жок. Анткени жылына 35-40 миллион доллар бюджеттен бөлүнүп ошол жерге, ошону кармап туруш үчүн бөлүнүш керек. 35-40 доллар эмес, 40 миллион доллар эмес, 10 миллион доллар таппай өкмөт ушундай кыйналып турган убагы. Мындан ары да кыйынчылык болот. Сырткы карызыбызды жаба турган мезгил келди, мына 2018ден баштап 23-тө пикке чыгат. Анан кантип ошол жакты бир мындай бардык байлыгыбызды алдырып ийип, анан кайра өзүбүздүн ушу кедей болуп, эптеп жашап аткан элдин чөнтөгүнөн, жон терисинен сыгып туруп, анан кайра ошол жерге акча салчу мезгилге жетебиз. 23-жыл болобу, 25-жылдар болобу, акыры келет ошол. Ошон үчүн ушундай саясий заказдар менен иштегендин ордуна биздин өкмөт, бийлик башындагылар, сиздер, соттор, бардык эле мамлекеттик ишкерлер, кыргыз эли ушундай бир жакшы иштер менен алектенгениңер оң болот эле. Эми бул мени Камаштын айласын таппай мурдатан эле ушундай иштерди, заказ иштерди атайлап жасап, жасалма иштерди жасап келген. Бүгүн ошол тилегине акыры жеттиңер да, бийликтегилер. 2012 жылы ошол
парламент колдобой койгондо мен 3 октябрда митингди мен бир единственный митинг өткөрдүм, өзүм башында турган. Башка мен митинг өткөргөн жокмун бир да жерде, катышкан да жокмун. Ошол 3 октябрдагы митингде элди чогултуп, бир 5000-6000 миңдей адам чогулду. Мен ошол жерден бардыгын ачык айттым. Мына мындай болуп атат жагдай. Ушинтип катастрофа жүргөн атат тиякта. Биздин 300 тонна алтыныбызды чыгарып кетиптир, 1 тонна алтын таштаптыр Кыргызстанга пайдасы деп. 5 миллиард долларга зыян келтириптир. 80 тонна күмүш алып кетиптир, 1 килограмм Кыргызстандын пайдасына калбаптыр деп элге айттым. Аңгыча ошо Ташиев келип выступать этти да, элдин баарын ак үйгө барып заборун аттап кирип кеткенден кийин анан камады дагы мына бийликти басып алууга мурдатан сүйлөшкөн булар деген шылтоо менен мени кошо камап, ошо менен 9 ай жатып акталып чыктык. Акталып чыккандан кийин булар кайра мени, жалгыз мени камаштын айласын кылып, бардык коомчулуктун эсинде бар, азыр Юпигейт деген бир сценарийди ойлоп тапты. Эсиңиздерде болсо керек ошол кезде. Мен камактан чыкканым бир ашып кетсе бир ай болгон. Мен угуп элаткам, ушу кайра камаганга бир эме издеп атат, кыйкым издеп атат. Сизди деп эле ошол эле өзүнүн эле УКМКнын балдарынан эле маалыматтар жетип атты. Анан бир күн эле телевизордон эле Ерлан Өмүралиев деген нарындык жигит чыгып эле сүйлөп калды. Ушинтип Садыр Жапаров баштаган, Аликбек Жекшенкулов экөө баштаган топ, оппозициялык топ нарын суусунун башына сианид төгүп, балыктарды кармап, бирден шприц менен оозуна сианид куюп, анан сууга салып агызып, анан юпи менен капкара кылып ушинтип ушинткен атышат жакын арада. Ошого даярданып атышат. Анан мен күлдүм анан. Аякка сианид төгүш үчүн сианид деген ал оюнчук оокат эмес. Эч кимдин колунда свободно жок биринчиден. Экинчиден юпи төгүш үчүн аякка 1000 деген тонна юпи төксөң да нарын суусу каралбайт. Бу кандай жомок? Десек жок, болбой эле УКМК күндө чакырып уже сурай баштады. Допрос кылып суракала баштады. Кайра камай турган болду. Бул 2013 жылдын ушу жай мезгилинде эле да. Июль айлары болсо керек эле. Анан сурак берип атканда Кудай жалгап бир жума өтүп калды, өтүп өтпөй Кудай жалгап баягы Өмүралиев деген улуттук коопсуздук кызматкерлеринин кайтаруусунда жаткан экен нарында. Биринчи бияка алып келип ошо сүйлөтүп алганда, телевизорго кыйнап сүйлөтүп алганда. Уш жерде бир конспиративный өзлөрүнүн квартирасы бар экен УКМКнын, 9 этаждын 7 этажында. Ошол жерге алып келишкен экен. Алып келип анан кийин шылдыңдап 3 сотрудник. Могу жерден ыргытып ийебиз сени, Геннадий Павлюк окшоп кол бутуңду буюбузда ыргытып ийебиз, кайсы этаждан ыргытылганын ким билет сенден деп шылдыңдашканда ал ыйлап жалынып жалбарыптыр. Мени антип өлтүрбөй эле андан көрө пистолетиңер бар экен, атып эле салгыла башыма такап туруп, мындай жеңилирээк өлөйүн. Ага чейин 2 рекет намаз окуп алайын, уруксат бергиле десе шылдыңдап күлүшкөн экен. Анын баарын ошо кийин пресс-конференцияда айтып берип атпайбы? Анан баягы кайтарууда жатып, нарынга алып кетишет, үйүнө апарып кайтарууга жатат. Аны уговорить этишет, сен Россиянын каалаган шаарыңа чыгып кет, же Казакстандын алысыраак жагына чыгып кет, бүт квартираң менен обеспечивать этебиз, үй бүлөңдү алып кет, акча беребиз, бир 2 жыл 3 жылга кетип калгалы бияктан деп. Ой, кетпей эле кой, мен жүрө берейин десе, сен СМИгелерге чыгып бирдеме деп кайра айтып ийесиң. Дейт, атасын да чакырат бияка УКМКга, атасын аркылуу уговорить этет, атасы айтат ал балага, бала мен макул болуп эле кетип калчы, тынчыраак, кулак жаның тынч. Дейт, ал болбойт, мен элдин бетин кантип карайм эртең, мунун баары калпта. Мен кантип ошолорго жала жабам. Дейт, болбойт, кайра барып үйүнө кармап жатат нарында. Анан түнкү саат 4-тө мен туалетке чыгып келейин демиш болуп, туалетке чыгат дагы, анан кийин таксиге отуруп алып анан Нурган бойдон Бишкекке келет, эртең менен Аки преске чыгып туруп анан кийин жарыя кылат баягы жерде. Туугандар, эл журт, мына менмин Ерлан Өмүралиев деген баягы телевизордон сүйлөткөн. Анын баары калп. Мына ушундай ушинтип мен ушинтип кыйнады. Мен монтип жалынып жалбардым, шылдыңдашты мени. Мына азыр качып чыгып келдим. Үйүмдө мындай 3 сотрудник жатат деп фамилияларына чейин айтат. Баланча Volkswagen Golf турат эшигим алдында, мына азыр барсаңар дагы. Эми кетип калды болуш керек, мен алардан качып чыктым мынакей монтип деп. Ошо менен анан ал иш токтоп калат. Сынат бул иш. Сынып камай албай калат. Анан мен ошо октябрда чыгып кетем. Булар башка иш издей баштайт. Көрсө ушул ишти уюштурган экен да, сарылыктар митингге чыгат экен десе, ошо өзлөрүнүн жанагы агенттерин, өзлөрүнүн сотрудниктери аркылуу ошо митингден ушинтип провокация кылып, каптагайттап келип ушундай кылып отургузуп туруп анан кийин неме кыласыңар деп провокация кыласыңар, анан жай лидерлерин камайлы деген ушундай бир максаттары болгон экен да. Мына ошентип лидер балдардын баарын камашты.
ал эмдиги сарууда жүргөн жети өгүздүү айылдарында суракка дагы чакырбагандардын баары ошол агенттери. Анан өзүлөрүнүн жана биз таптакыр таанып алган балдар жүрдү машиненин тегерегинде деп көрсөтмө берип атышпайбы? Алар ошол улуттук коопсуздук кызматкерлеринин действующий сотрудниктери болгон да. Аларды тааныбай калган, болбосо сүрөттө да турат, видеолордо деле турат. Анан видеодо бети даптаана көрүнүп турса, ошону таппай атабыз деп. Эми Кыргызстан эмне, Америка, Россия эмес го? Любой эле телевизордон эле көргөзсө айтып берет, ой бул баланча, бул таластык бала. УКМКда иштейт, бул деп эле көргөзүп берет да. Мына ушундан эле баягы жасалма иш экени көрүнүп турбайбы? Ошондуктан мынакей мен сөзүмдү аяктадым. Соттор бул тарыхый иш, бул жасалма кылмыш иши, саясий иш. Ошондуктан өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр менен мына бардыгын көрдүңүздөр. Эгерде чындап эле кылмыш иши болгон болсо, сиздер ошо түздөн түз катышы бар адамдардын бардыгын отказ бербей эле алып келип ушул жерден сурамаксыңар. Менин күнөөм болсо мойнума коюп туруп андан кийин соттомоксуңар. Эми бир дагы күбөнү чакырбай, сурабай туруп, иштин ичиндеги материалдардан соттун өкүмү да мына бурмаланып жазып келип атат. Аны дагы өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Эми мен ойлойм сиздерди адилеттүү чечим чыгарасыздар деп.